Угуп жатканыңыз Рух Азык YouTube каналы. Эскертүү: каналга жүктөлгөн материалдарды уруксаатсыз көчүрүүгө жана таратууга тыюу салынат. Жипара Исабаева. Жыландын сүйүүсү. Мистикалык фантастикалык роман. 1 бөлүм. Капырай десең, кимдин оюна келет дейсиң мындай иш? Кимдин акылы насыят? Ким ойлоптур? Аңгыраган ээн адырды пааналаган мына бул жылан баласы адамга окшоп, адам баласына ашык болуп, адам деп сыздап калат деп. Деги адам баласынын акылы айран болуп, дене бою дүркүрөй турган укмуш да бул. Боп-боз адырда боздоп, бороон улуп жатты. Эзели бетине эчтеке чыкпай, ансызда түктүйгөн бул беттин топурагын тытмалап шамал ышкырат. Ага деле кайыл болуп, тээ атам замандан бери ушул жерде жатчу үйдөй кара таштын коңулунда адамдардын айылы тараптан көзүн албай тикчиет жылан. Бийиктиги адам боюнан бийик, денесинин аргай жеринде гана азыраак темгилдери бар ак жылан. Мындан анчалык алыс эмес, орчук таштуу аскалардын арасында адам түгүл, куш кирип кетсе кайра чыккыз, жиндичап деп аталган жер койдун түбүндө анын мекени бар. Узундугу тээ ат чабым жерге чейин созулуп жаткан ушул жер кой жөнүндө адамдар илгери деп аңыз кылышат. Ошол илгери ушул адыр көк тулаңы жайкалган жашыл төр болгон дешет. Береги жылаңа часканын боорунан дирилдеп булак агып, ал булактан кыз келиндер суу алып, сапырылган шаркыратмага дене бойлорун жуучу тура. Анан кайсы бир күнү ошол айылдын башына караан түн түшөт. Бейкам жаткан элди кайдан жайдан жоо каптап, айылды өрттөп, гүлүн көккө сапырат. Сууда ойногон кыз келиндерди кул кылып, күн кылып алып кетмей болуп курчоого алышат. А бирок ал кыздардын арасында жай чилдеде борошолото кар жаадырып, кыш чилдеде торго юрдаткан жайчынын жалгыз кызы болуптур. Ошондо кыз: ушуларга кордолгуча өлүп тыналы. Тынч элибизге кастарын тиккен канкорлорду ала жаталы, деп атасынан үйрөнгөн дуалардын эң катаалын каргыш менен жууру окуйт. Ошондо жер алай дүлөй болуп, заматтын ичинде караан түн түшүп, асман жердин ортосунда чагылгандар каршы терши сайылып, тоо козголуп, жер көчүп, алаамат болуптур. Баягы булактуу аскалардын арасынан ажырап жаранга кетип, кыз келиндер да курал жарагы, ат маты менен жоо да бүтүндөй ошол жарангага, жер койго түшүп кетет. Ошондон кийин ушул адыр ушинтип ыйлап, шаркыратма, булагы соолуп, кагырап, кургап калат. Ал жерге эми адам да жолобойт. Жер койго кирген малжан кайра чыкпайт. Ошон үчүн бул жер жиндичап деп аталып, жалгыз гана жылаандардын мекени болуп калган дешет. Береги биздин ак жыланда так ошол жыландардын мекенинен чыккан. Алла Таалам тагдырына ошону жазгандай, анан калса, ошол чыпалактай кезинен эле адам баласына жакын болду. Адамдар жүргөн жерлерди айланчыктап, ошолорду акмалап, айтор орчук таштуу аскалардын арасынан көп кетчү. Ошол адаттын аягы али кала элек. Калмак тургай ментип, улаан барган сайын тагдыры татаалдашып барат. Жана акыры эмне менен бүтөөрү али эч кимге белгисиз. Бороонун боздогону али басыла элек. Аба ырайы жакшы болгондобу? Азыр убакыт чак түш, күн чакыйып төбөдө болмок. А бирок бирде түрмөктөлүп, бирде чоюлуп узара түшүп жаткан жылан аба ырайына деле кайыл болчу. Чындап келсе, үстү башын улаан боз топурак менен көмүп, кайра анысын заматта жууп кетип, бирде ыркырап, бирде созулонтуп ышкырган шамалды ал тоготкон да, сезген да жок.
болгон эле бүт тулкусу от менен жалын болуп, сагынычтан бекен эс акылы да, оор денеси да тынч ала албай тынымсыз чабалактай берди. Эгерде ошол күздөгү окуя болбогондо, жыланды азыр эч нерсе, эч ким токтото алмак эмес. Кудум баягысындай учуп күйүп айылга түшүп бармак. Андайда анын келе жатканын кыз мончогу да сезип, кызыл көйнөгүнүн этек жеңин делбиретип, колундагы жоолугун желбиретип, жолунан тосо чуркайт эле. Кокус антпай калса, баягы өзү салып алган жол менен түз эле үйгө кирип бармак. Кудум адамдардай экөө анан көпкө чейин кучакташып турушмак. Кыз мончок сүйүнгөнүнөн жанын бооруна кысып алып, тегеренип алмак. Андайда экөөнү аңкая караган ата-энеси же сүйүнөрүн, же күйүнөрүн билбей эс ооп турушат эле. Качан гана жылан кыз мончоктун кучагынан куюлуп түшүп, Асылбек менен Сырганын аяк алдына келгенде, бет маңдайында балага окшоп болбурап, сагынычын жашыра албай эркелеп турган жыланга Сырга түтпөй кетмек. Күйөөсүнөн саал тартынып, бирок оозуну учурашып, "Кандай жан, жакшыбы?" деп мээримдүү күлүмсүрөмөк. Ошондон кийин гана Асылбек баягысындай эле ооз учунан "Келдиңби?" дейт эле. Бирок анын бир гана ушул сөзүнөн жан көп нерсени туйчу. Билгизбегени менен анда деле кандайдыр ооба, ата катарыбы же тек гана адам катарыбы, жанга карата тымызын бир жылуулук, мээрим сезилчү. Ошол эле учурда Асылбек жандын минтип, жаз сайын кайра кайтып келишин каалачу эмес. Ошол жерде бөжөйүп, өздөрүнчө бөлүнө калышып, сагынычтарын айтышып жаткан кыз мончок менен жанга акырын аста көз кырын салып ойго батып кетчү Асылбек. Кыз мончок андайда жандан кышты кандай өткөргөнүн сурайт эле. Жан болсо абдаарып калчу. Кышы бою эч нерсе билбей, сезбей, уяда уктаганын кантип айтат? Кыз мончоктун алдында ансызда айбан экендиги үчүн арман кылып жүргөн макулукка бул оор тийчү. Кыз мончок эле болсо ошону туйбайт дейсиңби? Туйчу. Атүгүл жылан досунун эмнени ойлоп, эмнени жашырып жаап жатканын көздөрүнөн эле көрүп алчу да, оортунан күлүмсүрөп, эмнегедир ичи элжиреп кеткендей бооруна кайрада кысып, эркелете сүйөтүктөчү. "Балким анда мен аячудур", деди эми оюнда жан. Мүмкүн. Андан ары кыз эч нерсе сурачу эмес. Өздөрү жөнүндө божурап айтып берчү. Кыштата жанды сагынганын, аны канча ирет түшүндө көргөнүн, атүгүл анын сүрөтүн саймалап бети арчынын бетине сайганын айтып, жүктүн астындагы чакан, кооз сандыгын алып чыгып, жыландын ар кыл сүрөттөрү түшүрүлгөн чоң, кичине аппак чүпүрөктөрдү алдына жая баштачу. Жан да анын ар бирине тирмее тиктеп, кыздын сыйкырчыдай касиетине таң берип, аппак, кичинекей жумшак колдоруна суктана карачу. Бирок ичинде канчалык жетине албай турган менен ошого удаа эле аттиң деген өкүнүч өзөгүн өрттөп куйкалап турчу. Өзүнүн да ушундай колу буту болгондобу? Кыз мончогуна кандайдыр белектерди арнабайт беле. Оюнун ушул жерине келгенде дагы бир жолу катуу унтуп, үшкүргөндөй узакка этти жан. Эмнегедир ага убакыт өтпөй токтоп калгандай сезилип, ан сайын ордуна батпай тынчы кете баштады. Коңулдан кайрада соорулуп чыгып, башын койкойтуп алып, айыл тарапты карады. Биринекин айылдыктардан башка көзүнө эч ким, эч нерсе чалдыккан жок. Жер жазданып, тунжурап жата кетти да, оюна бир нерсе түшө калгандай, же баарына тоокил кылгандай, анан ушунчалык тездик менен ийрелеңдеп айылды көздөй бет алды. Кеч күздөн жазга чейинки убакыт бир кылымга татып, сагынычы ушунчалык жанга батып, шашкандан го. Карышкан мойну улам алдыга узара түшүп келатты. Боору жерге тийип тийбей, зымылдаган жыланды азыр токтотууга эч мүмкүн эмес болчу. Бир гана күч, бир гана нерсе болбогондо, ким билет, эмне болмок. Октой сызган жыландын көз алдына кайдан жайдан кызыл көйнөгүнүн этек чеңи шамалга делбектеген,
кыжымы чыптамачан кыздын элеси булактап көрүнө калып, ошол элеске удаа эле адам баласынын тааныш добушу үзүл кесил угула түштү. Бирок үн буга жетпей, ортодон шамал учуруп, ың-жыңсыз жоголуп кетти. Билди, демек кыз мончокта анын келатканын туюп, кандайдыр шашылыш белги берип, алдан элерди айтып, жан аракетке түшүп жатат. Ан сайын көкүрөгүнөн түрткөн шамалды жиреп, үндү тыңшап, умсунуп баратчан. Көп өтпөй анан жүрүшүн азайтты. Токтоп та тыңшады. А бирок шамалдан улам кыздын үнүн кармай албай уарылана берди. Бороон чапкынды баятан бери тоготпой келатса, эми ага кыжырланды, ызаланып, туталанды. Ошон үчүн го чубалган оор денесин соңку кырга чейин араңдан зорго сүйрөп келди да, жарым жартылай тура калып, төмөн тарапка көз жиберди. Жылан токтогон ушул адырдан айыл тарап, алаканга салгандай ачык, даана көрүнөт. Адырдын бир өңүрү улам эңкейиште олтуруп, этеги түп-түз жайыкка айланат. Андан ары айыл башталып, анча көп эмес үй бүлө түтүн булатат. Ошол үйлөрдөн аз-аз очурок, тоого ыктай салынган, үстү камыш менен жабылып, терезеси темененин көзүндөй жалтыраган биреги жалпак постам жыланга өзгөчө жагымдуу. Керек болсо, ал ага өзүнүн ордосунан да жакын сезилет. Анан калса, ошол үйдүн кайсыл жеринде эмне турган эле эмес, анда жашагандардын кулк мүнөздөрүнөн бери жыланга жатталып калган. Кечиндеси ошол терезеден үрүл-бүрүл кызгылтым жарык жанат. Жакындап барып карасаң, ортодо бир үзүм от үлпүлдөп күйүп, ошонун жарыгында арык чырай, кара тору жаш аял бир байлам ак жоолугун чекесине тык чыйтып байлай коюп, шакылдата камыр жайып, же чын аяк жууп жаткан болот. Үйдүн ээси узун бойлуу, кең далылуу, шадылуу эркекти болсо, жылан чын дилинен жакшы көрөт. Кээ бир адамдардай опурулуп жапырылбай, дайыма токтоо, калбаат. Кечкурун комузун кыңгыратып, ак айбирде билегин түрүнө коюп, көпкө чейин күйшертет. Андайда аялы дагы жасап жаткан ишинен баш көтөрө, күйөөсүнө суктана, элжирей тиктеп муй карайт. А тургай жылан дагы адегенде кыз мончокту туурап, андан кийин чындап эле бүткүл дитин төшөп, Асылбектин маңдайында ийрейип жатып алып, башын кээде сирейтип көтөрө коюп, күү укчу эмес беле. Ошонун баары жан үчүн айтып бүткүс жыргал керемет учур эле. Баарынан да кыз мончоктойт. Там-туң баскан кезинен эле комуз укканды жакшы көрчү. Атасынын оң тизесине тыпыйып отуруп алып, анын бирде каршы терши ойноп, бирде комуздун кылдарында тыбыраган манжаларынан көз албай, сыйкырдуу жыгачтын боорунан чыккан керемет дүйнөгө кулак төшөчү. Ошондо эле айыл ападагылар кыз мончоктун баладан башкача зээндүү, зирек экенин айтышып, «Деги баладан башкача ушул кыз» деп шыпшынып таң калышчу. «Капырай ботум, ушул кенедей немеге эле асылып калышты? Деги Кудай Таалам пендем десе баламды жаман көз менен суук сөздөн сактаса экен» деп сыргаандай да эне чымчыктай канаттарын жая коюп чебелене берүүчү. Кызынын ылдам эле бой жетип чоңоюшун каалачу. Бирок кыз мончок бойго жеткени деле элдин көзү менен сөзүнөн кутулган жок. Тескерисинче, улам барган сайын ал тууралуу имиш-имиштер, ушак айыңдар арбып, бура бастырбай турган болду. Баарынан да кыздын күнүгө бир маал кылактап, тоого жалгыз чыгып кетиши элге табышмак эле. Адегенде аны байкагандар: «Ай, баягынын кызын чын эле жинди арыганбы капырай? Чак түштө эле кырашып, жалгыз үйлөнүп кетип баратат го» десе, дагы бирөөлөрү: «Ой жок-ай, анын көрүмчүлөрү бар экен. Көзүн байлап, ошентип ээрчитип кетет имиш го» дешчү. Акыркы убактарда андай имиштер шоону эшпей калып: «Ай жок кокуй, кыз мончок жыландын тилин билет дейт. Элден алыстап, ээндеп барып, өзү да жыландын кебин кийет экен. Бетиң түгөнгүр, кыз мончок кош бойлуу экен. Жыландан боозуптур.
ай күнүнө жеткенде ажыдар аялга айланатмыш деп үрпөңдөшүп, алдан иден кооп тонгондой акырын аста сүйлөшүп, күбүң шыбың болуп ушакчылардын күнү тууп, баарынан да Асылбекке көөнү бузуктар кудуңдап, котур ташын коюнга ката башташпады беле. Ушуларды ойлогон жылан эми күүгүм кирип, көз байланаар убакытты күттү. Денесин солкулдата терең дем алды да, бир чети өзүн алаксытыш үчүн, бир чети өткөн кеткенде дагы бир жолу таразалап, электен өткөрүш үчүн буга чейинки өмүрүн бүт көз алдынан жубатууга өттү. Ооба, так ушул сободой болгон ак жылан анда ирелеңдеген ичке бала жылан болчу. Кызмончок да бас элек, эмчектеги нарист эле. Экөөнүн ынактыгы ошол ымыркай кездеринде башталып, улаан барган сайын алардын ымаласы ширелишкен ширин сезимдерге жоорулушуп, аруу махабатка айланып, көкүрөктөрүндө акыры сөз менен айтып жеткире алгыс арман болуп уюган. Бул экөөнүн башынан не деген гана керемет күндөр өтпөдү. Түйүң түшкүр бу жалгандын маңдайга жазган жазуусу, ким-кимдин өз тагдыры, эки айрылыш жашоо жолу болбогондо, бири адам, бири Айбан экенин эстерине да албай, экөө балким бир сүйүү сезимине баш ийип, ээрчишип, дүйнө кезип, ааламды айланып, ак уруп кетишет беле, ким билет. А бирок антүүгө да болбойт эле. Бул жарык дүйнөгө жаралган соң анын мыйзам ченемине баш ийүү парз. Демек, адам бойдон, айбан бойдон калганы жакшы. А бирок алар аны убагында ойлоп коюптурбу? Каяктан? Айткандай эле, бул окуя минтип башталган. Белден келген бетегенин ичинде безилдеп ойноп, соймолоңдоп келатты бала жылан. Дегеле анын элпектигине, тентектигине эмне бересиң? Анан калса, башка жыландарга окшобой башкача бул. Жерден боорун көтөрүп, жашоонун жарыктыгын боолгогон эң алгачкы күндөн эле эмнегедир адамдар тарапка ыктай берет. Эне жылан адегенде чочулап, аркасынан акмалап ээрчүп жүрүп тажаган соң акыры тим койгон. Кооздукту, сулуулукту жактырган бала жылан учуп күйүп келатса да токтоп, чепейип, баш көтөрө калып, булактын агымын тиктеп, шыңгырыгын угат. Кызыл-тазыл гүлдөрдү аралайт. Адамдардын конушун, жайытын акмалайт. Эки аяктуу, төрт аяктуу бу жандыктарды эмнеге жакшы көрөрүн бирок өзү да билбейт. Кээде өзү да адам болгусу, адамдарга аралашып жашагысы да келет. Айрыкча жайлоого ушул боз үй тигилген конгон күндөн баштап бала жыландын күнү тууду. Ар күн сайын эртең менен эрте күн менен тең жарышып келет да, обочорооктогу таргыл таштын үстүнө сойлоп чыгып алат. Таштын бийиктиги буга жакшы. Көздөрүн жылтыратып, көпкө чейин айлана чөйрөсүн, айрыкча адамдардын ар бир кыймылын, баскан турганын кызыгып карай берет. Анткени менен көп нерсеге акылы жетпейт, көп нерсеге түшүнбөйт. Ошон үчүн го кээде анын мээсине эле эмес, бүт денесине эмне үчүн деген суроо толуп кеткендей сезиле берет. Ушинтип жатып, кээде ошол таштын үстүндө үрүлөп да кетет. Бирок ага жакпаганы эмнегедир эле андан баары коркуп, үркө берет. Эмнеге? Дейт ан сайын бала жылан үтүрөйүп. Мен аларга эмне? Жамандык кылдымбы? Жок, тескерисинче так түйүлүп, секирген козголакка, такыраң таскак салган кулун тайга кошулуп, ойногусу, тээ учу кайры жок, алыс-алыстарга зымырап жарышкысы келет. Жада калса бала жылан үстүнөн учуп өткөн канаттуу кушка суктанат. Куйрук башын жерге тыпылдата чапкылап, кудум учуп кетүүчүдөй умсунуп умтулат десең. А бирок аны эч ким түшүнбөйт. Ойноп, оттоп келатышып эле так ошол жылан жаткан таргыл ташка жеткенде ойт беришип, дыр коюп качышат. Адам баласына да бир-эки курдай бетме-бет жолукканы бар. Бир жолу ойноп, алаксып келатып, боз үйгө жетип калыптыр.
үйдүн эшиги түрүлүп, түндүк ачык. Ичкериден казан аяктын кылдырттаганы, адамдардын кобур соору, арасында аялдын шаңкылдап күлгөнү угулат. Аларга кошулташыл баланын үнү чыгат. Мунун баары ага тааныштай сезилет. Качандыр бир уккандай. Силейип тыңшап, катып турат бала жылан. Атүгүл көптөн бери ымала санап жүргөн ушул үйгө мына азыр кирип баруучудай канча ирет обдулуп барып токтободу беле. Аңгыч эле үйдөн капыл-тапыл адам чыга калбаспы? Экөө тең нес боло. Бир топко чейин бири-биринен көз ала албай, өңөлеттен кетишип, тиктешип калышты. Асылбек көп эле жылан көргөн. Бирок бул жылан андагылардан таптакыр башкача. Ак жылан болчу. Узундугу 2-3 эле карш келген бала жылан. Асылбек деле эгер көз токтотуп караса, чыбыктай болгон неменин зыяны жок экенин байкайт болчу. Көздөрүнөн көрмөк. А бирок антүүгө Асылбектин чама-чаркы жетпей шашып калды. Анын үстүнө так босогонун алдында үйдү карап, алда неге ынтызар турган бу жылан Асылбекке бүткөн бойду дүр эттирген жагымдуу да, жагымсыз да түшүнүксүз сезим калтырды. Тээ качандан бери түшүнө кирип, жүрөгүн түпөйүл кыла берчү, же жакшыга, же жаманга жорурун билбей жүргөн аяны ушул окшоп сезилди. Бала жыланда адегенде алдастай түшүп, адам баласынын бар кыймылынан көз албай тешетиктеди. Бир жактан көргөнсүп, ымала санап кетти. Бул экөөнүн тең өмүрүндөгү биринчи арбашуу болчу. Так ошол тикирее тиктеген калыбынан жазбай, бир убакта адам баласы артында үйгө жөлөнүп турган жыгач саптуу, миздүү темирге кол узатты да, бат эле анан жалаңдаган ошол темир так төбөдө ойноп, жыланды көздөй учуп келатты. Буйтай качты бала жылан. Ушунун баары көз ирмемдин ичинде болуп кетти. Жерге тийип, чак эткен ачуу үндү жылан алыстап барып укту. Күрөктүн мизи жерге кап ортосунан бата түшкөн болчу. Бала жыландын мойну кыйылып калмак азыр. Шамдык айлыгынан калды го. Учуп күйүп, келген жагын көздөй безилдеп жөнөгөн бала жылан таарынды адамга: "Ага эмне кылдым мен?" дейт. Ушуга жооп таба албай бушайман болуп баратты. Чоң жылан болгонумдабы? Ичинде ошентип кекенгени менен чоң жылан болгондо деле адамга анчалык акарат кыла албай, атурсун ага байланып, адам менен айбанды ажырата албай калган белгисиз бир улуу күчкө арбалып калаарын анда ал каяктан ойлоду. Ошол калыбында жүрүп отуруп, орчук таштуу аркасына жеткенде гана артына бир кылчайып карап алды. Бир далай жерди кантип басканын, канча убакытта келгенин билбейт. Ызаныкы го. Бу кезде күн тоонун аркы бетине жашынып бараткан. Жыландын көзү жеткен бул аймактын жарымына күн тийип, жарымына эчак көлөкө түшкөн. Аздан кийин айлананы күүгүн басат. Анан ал коюуланып отуруп, караңгы түнгө айланат. Тирүү жан түгүл, ай агыламың анан акырындап уйкуга баш коет. Дүйнөнү жым-жым этип, мемиреген тынчтык каптайт. А бирок бала жылан аны каалабайт. Эмнегедир эле анын дүйнөсү жаракчылыкты күндө эле самай берет. Ага дайым эле тирүүлүктүн, кыймылдын болуп турганы кызык. Анткени менен таңдан кечке жаны тынбай соймолоңдой берип, чарчап калганын өзү да туйбайт. Асылбек комузун кыңгыртатып отурат. Кызмын-жок, адатынча жүрмөлөп келип, быйтыйган колдору менен комузду кошо кармалап, өз тилинде чулдуруктайт. Атасы ан сайын кызып, күүгө кулак төшөйт. Көздөрүн жумуп, сыбызгыган бир укмуштуудай керемет ыргактарды кайрыйт. Казан аягынан жаңы эле колу бошогон сыргада жоолугун оңдоп салынып, күйөөсү тарапка жароокерлене карайт. Анан ата баланын катарына элейи отура калып, түгөйүнө эркелете тиктейт. Көңүлү алып учуп, көкүрөгүндө бир назик сезим айланып, анан өз эркине өзү туруштук бере албай, ичке билектери күйөөсүнүн мойнуна жумшак оролуп, назик эриндер жүзүнөн сүйөт. Асылбектин комуздун кылынтырген манжалары акырындап барып тынчый түшөт. Жампиргем,
Жан бергем менин, жаным, шыбырайт келин. Эмнеге ушунчалык жакшы жаралгансың? Мен сенсиз кантет элем, жакшым менин. Жубайынын наздуу шыбыры, буркан шаркан түшкөн аруу махабаты Асылбекти эсинен тайыта, саамга өзүн жогото түшүп, антсе да адатынча сыр бербей, комузун жүккө жүлөп, койсоң, кызмончук эмне дейт? Деген болот. Сырга ага деле кайыл. Күйөөсүнүн мойнуна орулгон калыбында анын комуздан бошой түшкөн тизесине отуруп, көкүрөгүнө башын жөлөйт. Кызмончук да ата-энесинин ушул кылыгын, ысык ынак мамилесин жактыргандай, улам бирине жароокерлене кытылдап күлөт да, же атасын, же апасын кызгангандай чырылдап ортого түшө баштайт. Асылбек экөөнү бирдей элжиреп, экөөнү тең кучагына бекем кысып, алмак салмак жыттагылап бакытка мас. Жаным, эми эс алалы, дейт анан жубайына. Сен кызыңды уктата бер, а мен малга бир көз салып келейин. Асылбек келгиче сырга төшөгүн салып, кызын бөлөйт. Капкара каректери бир башкача бажырайып, узун кирпиктери күн желесине окшогон, эмчек издеп эриндерин чөрмөлөңдөткөн наристенин оозуна сүтү ийип, дирилдеген ак мамагын салып, тулку бою коргошундай балкылдап, энелик бир ыйык сезимге кана, рахаттана көздөрүн жумат. Баланы уктатып коюп, түндөсү кийип чаччуу ич көйнөгүн кийип, узун кара чачын жазып жиберип, жүрөгү көөдөнүнө батпай туйлап, жан бергесин отурулай сыртка чыгат. Кудум түн периштесиндей ак көйнөгү жер чийип булактаган, денеси от менен жалын болуп чатыраган жубайын баладай так көтөрүп ала коюп, тегеренип жатса, аларга кошулуп тоонун салкын жели кошо чимирилип, сырганын этек жеңин дирилдетип, кундуз чачын сапырып бириндетип, аан сайын экөөнүн каткырыгы түндү кооздоп. Алар менен асмандагы ай, тоолор кошо тегеренип, жылдыздар бакыттан көзү уялган сыяктуу ача-кей жумакей болуп жымыңдашат. Асылбектин кароосуна жазданып жаткан сырга бир убакта күлүп жиберет. Асыке, оу, экөөбүздү шыкаалап, тигил айды карасаң? Ырас эле, күмүш табактай жалтырап, толгон ай ал экөөнү түндүктөн кыйгаш тиктеп, бир башкача төгүлүп туруптур. Асылбек оортунан күлүмсүрөй, сырганы өзүнө тартат. Эх, кандай жарык, кандай сулуу. Эгерде эми да кыздуу болсок, атын Толгонай коелучу, кыялга батып кетишет. Ушул түнү алар бала жыландын түшүнө киришти. Аны өлтүргүсү келгени менен жанагы адам ага түшүндө жагып турду. Ак жоолук салынып, бүйүрмө көйнөгүнүн үстүнөн саймалуу чыптама кийген жаш аялда адатынча аппак тиштерин кашкайта күлүп, кызын көтөрүп алыптыр. Алар түз эле бала жыланды беттеп келатышат. Качайын деп, мойну башын жан талашып сереңдеткени менен денесин эч бир жылдыра албай койду бала жылан. Аңгыча адамдардын эркеги эңкейе калып, бала жыланды колуна алды эле, аял да аны башынан куйругунун учуна чейин сыдыра сылап эркелетет. Кичинекей адамча да аны көздөй талпынып, бый тыйган колдорун сынат. Төртөө анан ээрчишип алышып, көк шүберди кечип, кайдадыр кетип баратышат. Таң кулана өксалаганда эле ойгонуп алып, түндө көргөн түшүнөн уламбы, адамдарга таарынычын унутуп, кайрада боз үйгө келди бала жылан. Жол бою чөптү аралап, шүйдүрүмгө киренип жүрүп отурду да, баягыл таргыл таштын үстүнөн сойлоп чыгып, үй тарапка көз салды. Үйдүн кожойкеси эшиктин алдына таар жая салды да, үйдөн бешик көтөрүп чыкты. Боордокто отура калып, баласын эмизип болду да, бешиктин боосун чечип, наристенин колдорун бошотту. Бала жыланга бешик жакты.
Андагы наристенин үн салып, колдорун эрбеңдетип сербеңдеткени аны чакырып жаткан окшоду. Ан сайын адамдар тарапка азгырылып, тыбырчылап, тынчы кетип баратты. Улам берилеп жылып отуруп, акыры жакындап да келди. Наристе да анын келатканын туйгандай, үн салганын токтото калып, ал тарапка башын салаңдата карап, тыңшап калганы бала жыланды ого бетер чакырды. Бирок бала жылан үйдөн баягы эркек чыга калабы деп кооптона берди. Анткен менен жанагы аялдан башка кирип чыккан бирөө жарым болгон жок. Ошондон кийин гана ыңгайын таап, энеси үйгө кирип кетери менен учуп жетип, бешиктин бою менен бир болуп тура калды. Кичинекей адамча менен кичинекей макулук үнсүз тиктеше калышып, элее түшкөн наристе анан бат эле жарк этип күлүп жиберди. Колдорун сунуп, жыланды кармагысы келди. Бала жылан ошого маашырлана, бешиктин кармагычына оролуп алып, наристе кытылдап күлгөн сайын мойну башын ары-бери койкулуктотту. Аңгыча боз үйдөн чыга калган аял түз эле экөөнү карай бет алды эле, сестене түшкөн жылан көзгө илешпей таардын астына кире качты. Кагылайыным, эмне кыткылыктайсың берекем? Умай энең күлдүрүп жатабы? Деп сүйлөгөн келин баланы чечип алып, жалынып жалбарып кийинтип жатты. Каралдым, кагылайыным менен. Канакей, кана, жаңы чыптамаңды кийип алчы? Ой, кызымдык укмуш болгон го я. Кийимиңдин жаны морт болсун, өзүңдүн жаның бек болсун. Менин колум эмес, умай энелериң Батма Зуранын колу. Жыланда болсо бала эмеспи? Эне мээримине жаны жыргап, магдырай түшкөн болчу. Аңгыча баласын көтөрүп, өйдө боло берген келин таардын үстүнөн бачырата басып өттү эле, эти ооруп, жаны көзүнө көрүнө түшкөн бечара аялдын таманын чагып ала жаздады. Ошол түнү ал үйүнө барбай, таргыл таштын коңулуна кирип жатып алды. Бирок ошол убакта ал энесинин тынчы кетип күтүп жатканын, акыры чыдамы жетпей артынан издеп келип, адамдардын үйүнө ойдо жок жерден алаамат салып ийерин билген жок. Эне жылан түз эле боз үйгө келатты. Буга чейин да баласын акмалап, адамдардын үйүнө далай келгендиктен бул үй бүлө ага эч жактан тааныш. Боз үйдүн ичинен кобур-собур үндөр, баланын чыр-чүр этип ыйлап, кээде кытылдап күлгөнү угулат. Булардын баласы эч капарсыз. Ата-энесинин маңдайында. Менин баламчы? Ушуну ойлогон эне жылан керегенин астына шыкаалап үйдүн ичин карады. Чырак күйүп, бир үзүм жалын үйдү жарык кылып, ортодогу чаркешмеште чатырап от күйүп, казан кайнап жатат. Эмнегедир баласынын дабышын эшиткиси, бул жерден ээрчитип алып кеткиси келген жыландын акырындап шаабайы сууй баштады. Булар өлтүрүп койгонбу? Деген бир жаман ой денесин дирт эттирди. Анда эне жыланды эч ким, эч нерсе токтото алмак эмес. Анын бетин ары кылсын. Адамдар кээде аңкоо келишет. Бала жыландын өздөрүнө окшош экенин билишпегенин кара, деди оюнда. Шырп алдырбай, босого ылдый коюлуп кирип жаткан жыланды жубайлар байкашкан жок. Наристе гана билди. Саамга эле этиктеп, тааныш бирөөнү көргөндөй, адатынча канаттарын каккылап, кубанып кетти. Гу деп босого тарапка талпынды. Ошону байкаган жыланда көзгө илешпей, бат эле ала кийиздин алдына кирип кетти. Жарык өчкөн кезде үркөр жылдыз төбөгө келип калган. Баятан берки үчөөнүн кобур-собуру тынчып, анда-санда гана баланын чуркураганы, эненин уйкусунан серпиле түшүп алдей айтканы, бешиктин термелгени угулат. Ачык түндүктөн жылдыз карап, суунун шарын тыңшаган Асылбек да ары ударылып уйкуга кетти. Анын дем алганы кудум эне жыландын кулак түбүнөн угулуп жатты. Сыртта тынч. Дүпүлдөп секирген тушалуу жылкынын үй тараптан бир нерсени сезгендей анда-санда гана кошкуру катканы болбосо,
аяламдын өзү уйкунун кучагында дүйнө мемирейт. Эне жыландын күткөн убагы ушул болчу. Баядан бери баласынын шооратын тыңшап, үйдүн ичин туйма аркылуу тинтип, бирок анын бул тегеректе жок экенине көзү жетип, акыры чындап эле ою жамандыкка токтоду. Денеси огу бетер таш муз болуп, ансыз да сүйкүмсүз көздөрү теп-тегерек болуп күйүп, оор денесин жыбылжыта ордунан козголду. Капталдап жаткан Асылбек көкүрөк тушунун бүлкүлдөгөнүнөн улам ойгонуп кетти. Төшөгүнүн астын сыйпалап, колуна эч нерсе урунбаган соң гана бир уударылып жатты. Уктай элексиңби? Сырга кызын ойготуп албайын дегендей акырын шыбырады. Жок, дейт Асылбек. Мен дагы эмнегедир эле жүрөгүм дүкүлдөйт. Эмнеге? Билбейм. Сырга күйөөсүнө беке мыктап эркелейт. Уйкум келбей жатат. Бул убакта эне жылан аларды айланып өтүп бешикке келди. Саамга кулак түрүп, баланын демин тыңшады. Эмнегедир наристени тиштеп коюуга канчалык ниеттенгени менен ошого такыр дарманы жетпей, жаа бербеген ээн баш оюна энелик эрки баш ийбей туруп алды. Бирок кандай болсо да өз баласынын кунуу үчүн анын ата-энесинен өч алууну көздөгөн жылан бала жоготкон кандай экенин билишсин. Өзөктөрү өрттөнүп, ботодой бостоп, мага окшоп зар какшап калышсын, деди да ыкчамдык менен имерилип келип, бешиктин жанындагы сүт куюлган бөтөлкөгө уусун куюп жиберди. Ошондон кийин гана карышкан денеси бошой түшүп, эч нерседен шеги жок, махабатка мас болгон тиги экөөнү кызмончокту бир кыл чайып карап алып, келген жолу менен азадан өзөгү өрттөнүп, жаны күйүп, боорун жерге ныгыра басып, анда-санда онтоп, кышылдап, ыйлап баратты эне жылан. Анткен менен ал баласынын тирүү экенин али билбей, көксөөсү сууп, көңүлү тынмайын, баары бир адамдарды жайына койбостугун ойлоп, өзүнө өзү ант берип келатты. Ушул учурда таштын түбүндө уктап калган бала жылан серпиле баш көтөрүп, алдагы айдан келаткан тааныш табышты тыңшап, селее катты да, энесинин шоокумун тааный коюп, эдиреңдеп алдынан тосуп чыкты. Бул убакта чукурана түшкөн кызын терметип, сырга алдай айтты. Ылдам эле уктап кетчү бала эмнегедир кыңкыстай берип, таптакыр ойгонуп алды. Эмчек тайынбей, эгин эмшеңдеткен эркесине энеси ан сайын үйрүлүп түшөт. Уктачу берекем, уктай койчу. Алдей, алдей, ак бөпөм, ак бешикке жат бөпөм. Алдей, алдей, ак бөпөм, ак бешикке жат бөпөм. Наристеге бул сапар ырда жакпай койду. Тынчы кете чабалактап, башын ары бери чайкагылап жатып, чыңырып ыйыгы чөдү. Жаным десе, эмне болду сага? Эмне болду деги? Деген келин өйүктөй калып, баланын оозуна эмчегин салды. Алда жакпай, кыз мончогунун чыры күчөгөндө гана сырга Асылбекти ойготуп: Атасы, ойгончу. Бир жери ооруп жатат окшойт. Мындай жок эле го? Деп анан: Сүт ичесиңби кызым? Деп карбаластап, ары жак бер жагын сыйпалап, баланын бөтөлкөсүн издеди. Бала да ан сайын алдан эни сезгендей ыйлап, чучуктай чыңыра берди. Так ушул маалда эне жылан уулуна кезикти. Баласы бет алдынан капыл-тапыл чыга калганда, чоң жыландын ансызда тостойгон көздөрү чанагынан чыгып кетүүчүдөй чачырай түштү. Бир эсе эркелесе, бир эсе кечирим сурагандай, койругунун учуна тура калып, шыйпалаңдаган уулунун көздөрү ай жарыгында акактай жанып, жароо керленип турган. Эне жылан көргөн көзүнө ишенбегендей эсин жогото түштү. Келаткан ордунда каккан казыктай катып, бир убактанан кап ортосуна чейин тикчиип тура калды да, кубангандан бекен же ачуусу келген кеби, айтор демейдегидей эмес, кандайдыр бир узакка созолонгон үн чыгарып: дебейди. Бир карасаң үшкүрүккө да, ышкырыкка да окшогон бул үн жыландын тээ койругунун учунан бери бүт денесин өрдөп өтүп, көмөкөйүн күч менен жарып чыккан сыяктуу өтө мукам оор болчу.
Ошондон кийин гана өзүн жагалдана тиктеген уулуна эңкейип, анын ай нуруна чагылышып, ого бетер жылтылдаган аппак жылмакай денесин мойнуна орой өзүнө эңип ала койду. Бала жылан ушул ирмемде энесинин көздөрүнөн кулап түшкөн 2 тамчы шөйдүрүмдү көрдү да таң калды. А бирок анын эмне экенине акылы жетпей, анан ал жөнүндө тез эле эсинен чыгарып алаксып кетти. Бала жылан качандыр бир өзү да ушинтип ыйлаарын анда билип коюп турбу. Бирок бактылуу бул ирмемдер узакка созулган жок. Бала жытына балба ала берип, жан биргеси менен жырга ойноп, эркелешип турган эне жылан бир убакта алдан эне эстегендей селт этип алды да денеси түктүө түштү. Мойнунда оролуп, койрук башын салпаңдатып, тыбырчылап ойноп жаткан уулун анан денесинен күч менен жерге таштап жиберип, чымын куюн түшүп, кайра артына боз үйдү карай жөнөдү. Түшкөн жеринде саамга кыймылсыз жаткан бала жылан да тура калып, безилдеген боюнча энесинин артынан баратты. Анткени менен заматтын ортосунда кыйла жерге узап кеткен зор жыланга жете албай, а бирок ан сайын үжүрлөнүп, болгон күчүн урап, жан аракетке түшүп алды. Бул кезде үйдөгүлөр дүрбөп калышкан. Жап-жакшынакай эле ойноп уктаган баланын басылбай, чыңырып чыркыраганы башкача эле. Аты энеси экөө бирдей үрпөңдөп, үстүнө үйрүлүп түшүп, жалынып жалбарганына карабай, ыйлай берген бала кара терге чыланып кетти. Жаңы эле чырак күйгүзүп, баланын бөтөлкөсүн колуна урунткан келинге «Эмизчи?» деди Асылбек баланы берип. «Эмизип көрчү?» «Азыр» деп сырга отура калып, баланы канчалык бооруна тартып, эмизгенге аракет кылганы менен кызмончо кан сайын башын чалкалатып, тырышып туруп алды. «Эмбей жатат го. Эмбей жатат. Эмне кылабыз?» деп анын буга чейин мынтип ыйлаганын көрбөгөн келин өзү кошо ыйлап алган. «Кудайым-ай, эмне кылам эми? Эмне кылам? Берекем, болдучу эми? Берекем-ай, эмне болду сага?» Бир убакта эсине бир нерсе түшө калып, коркуп кетти. Аске, курт-сур чагып алган жокпу я?» Асылбектин да, келиндин да эсине баягы бала жылан келе калды. «Кудай сактасын, берчи мага». Асылбек баланы колуна алып, денесин карап чыкты. Санаасы тынчыгандай. «Жок, жакшы элекен. Суусап жатпасын. Сүт берчи». Шалдай отура калган сырга эсине келе түшкөндөй тегерегин сыйпалап бөтөлкө издеп жатып, бир убакта бөтөлкөгө сунган колун калчылдатып «Ай!» деп ачуу чаңырып алды. Ушул тапта эне жыланды жарымы али босогонун сыртында жүргөнү менен жарымы чак үйгө кирип, так маңдайына келип калган. Алар тиктешип калышты. Экөөнү карап, баланы бооруна бекем кыскан Асылбек таката түштү. Атургай денесин майда калтырак басып, кара терге чыланып кетти. Сомодой болгон кара чаар жыландын түссүз, сүйкүмсүз көздөрү чырактын жарыгында ого бетер сүрдүү, коркунучтуу болчу. Өзүнүн моон жүүнү бошой түшкөнүн сезе, анысын ким бирөө билип койгондой, Асылбек бат эле анан намасына келе калды. Эсине бая күнкү үйдүн артынан кезиккен бала жылан кылт этип «Жакын арада ордосу бар окшойт» деди оюнда. Сырга болсо жанагы ачуу чаңырыктан кийин үнү үзүлүп, анын ордуна көмөкөйүнөн кыска уңулдап, жыланды тиктеген калыбында калчылдап отурат. Жылан да ан сайын сыргадан көзүн албай, Атургай анын жанында турган Асылбектин да ар бир кыймылын көз жазымга кетирбей, түктөйүп тиктеп турат. Адам менен жыландын арбашканы тууралуу апасынан далай уккан Асылбек да аны көз ирмебей тиктеп, эриндерин да кыймылдатпай, аялына акырын көмөкөйүнөн үн катты. «Акырын сырга, акырын». Ошондон кийин гана эсине келгендей келиндин уңулдаганы басылып, жыландын да денеси саал бошой түшкөндөй болду. Ошондо да адамдарга алдан эне эскерткендей кандайдыр бир башкача сес көрсөтө деп эки ачекей тилин соймоңдотуп койду. Үйдүн ичин саамга жымжырттык уялай түштү. Жада калса баланын ыйы басылып, атасы көкрөгүнө тарткан сайын тыбырчылап, жылан тарапка жүткүнө кол сунуп, быйтыйган манжаларын ачакей жумакей кылып, көңүл ачыла түшкөнсүдү. Ошондон кийин гана эне жыланга жан кирип, алдындагы бөтөлкөгө бир жыйрылып жетти да, шып эттирип
мойнуна илип ала койду. Анын эмнени ойлоп, эмне жорукту жасаганы жатканын түшүнө албай, үйдөгүлөр үн сөзү жок катып турушту. Көз алдындагы окуянын өңү же түшү экенин ажырата албай, көздөрү алайып эси ооп отурган сырганын денесинен алка-шалка тир кетип, кулагы да эч нерсе укпай, жыланды тиктеген боюнча эле шалдайып отуруп калды. Канткени менен Асылбек кайраттуулук кылды. Эки көзү жыланда болгону менен кыбыр эткендин баарын байкап туюп турду. Бирок ал ушуга чейин мынчалык зор жыланды көргөн эмес. Болгондо да түн ичинде үйүнө кирип келип, заматтын ортосунда алаамат кылып ийеттеп ким ойлоптур? Ушундай укмуштуу окуя болгонун бирөөдөн укса, ишенбейт да болчу. Жыландын чубалган денеси артта калганы менен мойну узарып, алдыны көздөй чоюла түштү да, сүт куюлган идишке оролуп, айнек идиш бычырап сынып кетти. Жыландын денесинен ылдый агып түшкөн сүт акырындык менен жерге сиңип кетип жатты. Ошондо гана жылан эс ала түшкөн сыяктуу жанагыдай эле үшкүрүккө окшогон үн чыгарып, денесиндеги айнектин күкүмүн силкип таштап, сыртка бет алды. Жылан жана кандай кирсе, эми да так ошондой болуп, боз үйдүн босогосунан сыртты карай көпкө чейин жыбылжып чыгып баратты. Ага уда эле чепеңдеп кетип бараткан баягы бала жыланды байкай койгон Асылбек: «Демек, баласын чапканым үчүн келген тура», деди оюнда. Жыландар кеткенден кийин алар бир топко чейин үн сөзсүз кыймылдабай отура беришти. Качан гана сырга үңүлдөп ыйлай баштаганда Асылбек жанагыдай аста унчукту. Акырын эми. Кызмончок! Келин чыңырып тура калды. Анын эмне ойлогонун түшүнө койгон күйөөсү: акырын, ойготосуң, деди. Кызмончок мемиреп уктап кеткен болчу. Бул убакта эне жылан менен оолу караңгыда калдайып, ого бетер сырдуу, сүрдүү көрүнгөн тоолор тарапка кетип баратышкан. Асылбек сыңар тизелеп отура калып, жылан сындырып кеткен бөтөлкөнүн сыныктарын тазалап жатып, сүт төгүлүп нымдалган жерди да сөөмөйү менен чукулап көрдү. Бул кандай сыр? Жыландын бул эмне дегени? Акыл эсин жабалактап, жалаң ушундай суроолор ээлеп алганы менен жандырмагын такыр таба албай койду. Кайдан тапсын? Кара чаар жылан баласынын изин кууп, бул үйгө тээ күйгүмдө эле келгенин, жазатайып, бала жыландын изинен жаңылганын, акыры булар баламды жайлаган экен. Анда мен да алардын тукумун куруткулайын, деп ою жамандыкка бурулуп, сүткө оосун куюп кеткенин, бирок жолдо баласын таап алып, кайра келип оосун төккөнүн бу макулуктардан башка, бир Кудайдан башка ким билет? Асылбек мешке от тамызды. Кургак куурай менен тезек заматта доолдап, чаркеш меш тырс-турс этип ысып, үстүндөгү чайнек тызылдап, эмелеки мистейген үйдүн ичине жан кире түшкөнсүдү. Кайнап төгүлө баштаган чайнектен чай коюп, кызын кучактаган боюнча кыймылсыз ката отурган сыргага сунду. Ысыгысы кууртачы. Айткандай эле жан кирип, жылый түшкөн жубайы: «Асылбек», деди ыйламсырап. «Жакага эле кетеличи. Күйөөсү унчуккан жок. Аялы менен кызын ороп чулгап төшөккө жаткырды да, сырганын көзү илингенден кийин сыртка чыгып кетти. Асман ачык экен. Тээ төмөндөн гүрүлдөп шарылдаган суунун дауышы эле болбосо, түн жымжырт болчу. Жылдыздар жымыңдап, ай жарык турат. Бир аздан кийин таң сүрөт, деген Асылбек көөдөнүн кере муздак абадан терең-терең дем алып, көкүрөгүндө көрөңгөлөй түшкөн суроолорго жооп издеди. Соо жыландар эмес булар. А бирок эмнеге алар менин үйүмдү айланчыктап, имерчиктеп калышты? Же бир жеримден жазатайып жаңылдымбы? Эмне кылдым? Бирок жоон такыр таба албай, көпкө чейин сыртта жүрүп, качан гана жылдыз суюлуп, жерге жарык түшө баштаганда гана үйгө кирди. Ансыз да түнү бою эти от менен жалын болуп, чабалактап чыккан сырга шыбырттан чочуп бакырып тура калды да, Асылбек экенин көргөндөн кийин да
көпкө чейин жүрөгү лакылдап өзүнө келе албай жатты. Мен деген Асылбек аялын жоошуда көкүрөгүнө кысты. Болду, эми кечке корко бербей. Алар эми келбейт. Кетишти. Анткен менен бир эле түн ичинде ушунчалык өзгөрүлүп, өңүнөн аза түшкөн келинчегин аяй, кабыргасы кайышып кетти. Баладай кылып кымтылап жаап, төшөгүнө кайра жаткырып жатып, эмнегедир эсине чарадагы сүт түшүп кетти. Жакын келип, сүткө үңүлө карады. Каймагы калдайып, демейдегидей эле өңдөндү. Ошентсе да алдан эден күмөн санай сүттү эшикке көтөрүп чыгып, үйдү айлантып, чуурда төктү да куйругун шыйпаңдатып жетип келген дөбөткө калганын коюп берип, ит ичи бүткүчө карап турду. Кожоюнунун бул жолку марттыгына таң калгандай, кумаяк шоңшоюп отура калып, дагы үмүт эткендей Асылбек менен чараны алмак-салмак тиктеди. Кудай жалгап, ит эч нерсе болгон жок. Бир топ убакыттан кийин итти кайра да чыгып карады. Сырга уйкусунан ойгонгондо күн кыйла көтөрүлүп калган. Ошентсе да демейдегидей болбой, денеси талакшып, башы көтөрүлбөй калыптыр. Нымшып тердеп, алсыз шалдайган колдорун араң көтөрүп, төшөнчүсүн жайды. Анткен менен Асылбектин ашыкча камкор боло түшкөнүнө ичи жылый, көңүлү кичине көтөрүлө түштү. Бирок бир убакта көздөрү алданеге уруна калып, эмне кылаарын билбей калдастай калды да эшикке чуркап чыкты. Асылбек! Аске дейм! Атын токуп жаткан күйөөсү тизгинди мамыга шашылыш орой салып чуркады. Эмне болду? Эмне болду? Жүрсөң Аске. Башка эч нерсе айтпай эле эрин билектен алып, үйгө жетелеген сырга босогон аттабай жатып, түндөгү бөтөлкө сынган жерди көрсөтүп, "Тигини карачы", деди. Асылбек тизиле отура калып, мештин алдында чалкасынан түшүп, курсагын чандайтып өлүп жаткан чычканды көрдү да, буларга жедеп көнүшүп, эч жактан тааныш болуп калган кичинекей зыяны жок макулукту камчысынын учу менен оодарып карап, "Ыргытпа", деди, калак көтөрүп келаткан сыргага. "Эмнеге?" таң кала сурады келин. "Жөн эле. Кокус уулан өлгөн болсо, итсиз жебесин дегеним." Ушул жолу сырга дагы суранды. Аске, сураныч. Бул жерден кетеличи. Укпай калган окшоп, Асылбек анда да үндөгөн жок. Чычканды калакка өзү салды да, алып чыгып баратып, "Тигил сүттүн ордун кырып салчы, бала кармамасын", деп үйдү айланып басып кетти. Сырга бул күнү кечке кызын колунан түшүргөн жок. Качан гана уктаганда жүктүн үстүнө жаткыра коюп, жердеги ала кийизди эшикке жайды. Түндө сүт төгүлүп, нымдалышкан жерди шыпырып салып, ошол жердеги бармак басындай оюктун оозуна топурак толтуруп койду. Үйдөгүлөр эшикке кеткенде же уктаганда ошол оюктан дайыма жанагы чычкан чуркап чыгып, ары бери жүгүрүп тамак издечү. Анын кичинекей көздөрү өтө коркок, анткен менен баланыкындай ойнок, мээримдүү болчу. Адегенде сыргадан аябай коркор эле. Кийин экөө көнүшүп алган. Сырга уянын оозуна дайыма тамак коюп койчу. Айткандай эле, ошондон кийин чычкан чыны менен капты жыртып, жууркан төшөктү аралаганын койгон. Качан уядан анын тумшугу, анан жылтылдап көздөрү көрүнүп, башы кылтыйып чыкканда сырга "Ой жалко, тамак соо" десе, "Дагы чыктыңбы? Тамакты талаадан издебейсиңби? Биз кеткенде кантесиң?" дечү. Байкуш чычкан көнгөн адаты менен бу жолу да эртең менен жүгүрүп чыгып, ууланган нанды жеп ийип тындым болуп жатпайбы? Ансыз да босого тарапка улам кылчактап, жылан кирип келаткандай элеңдеген сырга чычканын шылтоо кылып, бышактап ыйлап алды. Канчалык карманганы менен акыры андан ары карманууга кудурети жетпей калды. Кийинки түнү да жөөлүп, эти от менен жалын болуп, улам түшүнөн чочуп тура калып, уктабай чыкты. Эртең менен эрте аттанып, жакага түшүп кеткен Асылбек түш ой Бөбү кемпирди ээрчитип келип калды. Бөбү кемпир 7 күнү катары менен сырганын жүрөгүн көтөрүп дем салды. Ар бир жолкусунда өзү кошо шалкылдап тердеп, ченемсиз бырыш баскан чүтүрөкөй жүзү бирде кубарса, бирде кызарып, көздөрү бирде сөзүлүп, бирде аңтарыла түшүп, "Сүф" деп
улам дем бүрккөн сайын жоолугунун астынан булайып чыккан ак буладай чачтары кошо сапырылып желге желпилдей түшүп жатты. Арачылоодо энтигип эси оогондой эки колун шалак эттире таштап ийип шалдай отура калат да бир топто барып бери олчу кагылайын деп эти качып терели калган арык анткен менен карылуу колдору менен улам кайра келиндин жүрөгүн көтөрүп арачылоодо кыз мончокко да дем сала коюп Кудайым чоң сактаган экен кагылайын деди. Балага катуу көз тийиптир. Бирок Кудайдын кудуретин карабайсыңарбы? Кайра эбепке себеп кылып. Кимдин көзү тиет апа? Жайлоого чыкканы киши кара деле келген эмес. Мен эмне калп айтып жатат дейсиңби? Деп жактырбагандай эне келинди кыйгаштай карап алды да. Кишинин көзү тийсе наристе көтөрүшү мүмкүн. Кеп башка деп келатып көздөрүн жума калып көпкө чейин он чукпай чайпалып отурду да астафрылла астафрылла деп жакасын карманып ийди. Буту колсуз ырайы суук карачаар жыландын сугу өткөн экен буга. Кемпирдин кудум жыланды өз көзү менен көргөндөй окшоштуруп айтканына таң калып Асылбек менен Сырга бири-бирин карашты. О апа, алиги жыландын кебетеси так ошондой болчу, деди келин. Ошондо жылан үйүңөргө экинчи жолу кириптир. Биринчисинде мынабу жерде жаткан окшойт. Асылбек жатчу жерди таягынын учу менен чукулап койду. Жарык өчкөн кезде анан бешикке келиптир. Асылбек, сен туйган экенсиң го? Асылбек селт эте түштү. Менби? Кантип? Анан бир нерсе жүргөндөй көкүрөгүнүн алды бүлкүлдөй түшүп, бирок сыйпалап көрүп, колуна эч нерсе урунбаганы, Сырга экөөнүн сүйлөшкөндөрү эсине түшүп кетти. Бирок ошо байкабай калганың дурус болуптур, деди эне анын оюн окугандай. Бу да болсо Кудайдын колдогону да. Ошондон кийин жылан бешиктин жанына келип, балага назарын түшөп, көпкө карап турган экен. Сугу өтүп кеткендей. Бала чыңырып чычыбыйлады беле? Көздөрүн ачпаган тейден ошол окуяны кудум көрүп жаткандай сүйлөнө берди эне. Ооба, ооба, дешти жубайлар. Бирок жыландын кайрылып келгени жакшы болуптур. Болбосо сугу баланы суу кылмак эмес. Жарыктык. Ошону билип, назарын кайра алганын кара. Апа, айтыңызчы, аларга эмне керек экен? Деди. Асылбек чыдамы түгөнгөндөй. Апа андан аркысын айткысы келген жокпу, же чын эле чарчап калдыбы? Балам, кагылайын. Мен кары кишимин. Чарчадым. Анын үстүнө мен Кудай эмесмин да. Жараткандын айт дегенинен ашыкты айта албайм, деп койду. Качан гана 7-күн дегенде Сырга өзүнө келип төшөктөн турду. Ошондо гана Бүбү кемпир үчөөнү маңдайына отургузуп алып, улам бирин камчы менен жонго таптап, көпкө чейин дуа окуду. Андан кийин да теспесин тегеретип, эриндерин гана бүлкүлдөтө ичинен күңгүрөнүп, көздөрүн жума чайпалып отурду. Кичинекей кыз мончок да алдан эни түшүнүп койгонсуп, атасынын алдында момурап, кемпирден көзүн албайт. Эми дагы эмне деп уят? Деп иштеринен түйшөлгөн жубайлар бири-бирин үнсүз карашат. Тээ далайда гана кемпир ичиркене денесин бир катуу силкип, жыйрылып алды да «Ла илаха илlalloh, Мухаммад Расулаллах» деп бир нече жолу үн чыгара келме келтирип «Астагфируллах, астагфируллах» деп жакасын карманып ийди. Ошондон кийин да далайга барып майы түгөнүп, бүлбүлдөгөн көздөрүн жылтырата чала-була ачып, өзүн тиктеп, үн сөзү жок алайык отурган үчөөнү кыдырата карап «Бул балада касиет бар экен», деди. Кыз мончокту ийиги менен жаңсай. Жакшы карагыла, кагылайындар. Жакшы карагыла. Бир убакта кемпир башка дүйнөдө жүргөндөй өзү менен өзү болуп кетти. Ким бирөө менен сүйлөшүп жаткандай, бирде угуза, бирде угузбай күңгүрөнүп атып, «Түшүндүм, билдим», деди. «Астагфируллах, астагфируллах». Көзүм эмне шумдукту көрүп, көкүрөгүм
эмне шумдукту туюп жатат? Шумдук бул, шумдук. Бүбү үн чыгарбай алдан эни угуп жаткандай дымып, жымжырттыкка кулагын төрө тунжурай калып, тээ далайда барып анан деп өзөгү жарылып кеткендей созулоно узакка үшкүрдү да шалдайып отуруп калды. Апа, дебиди, жедеп чыдамы кетип жүрөгү лакылдаган сырга бир убакта: эмне көрдүңүз, апа? Эмне көрдүңүз? Өңү түктүйгөн Асылбекте кемпирден ушуну сурагысы келип, бирок өзүн кармай сабыр тутуп отурган. Билбейм, деди кемпир, чындап эле өзүнө өзү күмөнсүй. Жакшылыкка да, жамандыкка да окшогон бир укмуш. Жомок. Жомок. Башка эч нерсе айтпай, этек жеңин кагына анан ордунан козголду. Мен кетейин, кагылайындар. Апа, ачык айтып, ак сүйлөңүзчү, апа. Сырга анын этек жеңине жармашты. Айтыңызчы, апа, айтыңызчы. Чш, кантет, кантет, деди. Эми бүбү кемпир аны жоошута бек-бек айтып: Ботом, бу кандай упсуз келинсиң өзүң? Мен жылаандардын адам баласына боор тартып, зыянсыз аралашканын айтып жатам. Деген сырганын жүрөгү ылдыйлап, ынангансып калды да, ордунан тура калып, байбиченин үстүнө көйнөк чапанын жаап, сүзмө курут, каймак май, набат салган куржунун ала чуркап: Апа, апа, муну бала бакырага ала барыңыз, деди. Байбиче босогого жеткенде алдан эни унутуп калгандай артына атайын кылчайып: Айтмакчы, ал макулуктардан эми чочучу болбогула. Жылаандардын силерге залакасы жок. Жакшылык жамандыгыңарда, жаныңарда болчудай. Бирок бу тууралуу көрүнгөнгө айта бербей, сыр сактаганыңар оң, деп анан алакан жая бата кылды. Мен, жараткан Кудай силерди жамандыктардан, саат кырсыктардан коргоп колдосун. Бүбү кемпирди Асылбек коржун чанач артылган боз бээге так көтөрүп атказды да, жинди чаптан арашырып узатып келди. Болду балам, болду. Катын балаң жалгыз эмеспи. Кайта бер, деди ошол жерге жеткенде апа. Эми мындан аркы жер сырданагы, жетип алам. Бара кой, бара кой. Айткандай эле адырдын этегинен чоң апасынын жолун акмалап, небере чөбөрөлөрү тосуп жүрүшкөн. Канткен менен касиеттүү кишинин 7 күнкү деминен уламбы сырганын өңүнө кызыл жүгүрүп, баскан турганы баштагысындай оңоло түшкөнгө Асылбек да жайдарлана түштү. Тигил апа эмнени эле сүйлөп кетти, деди кечки тамактын үстүндө сырга. Абдан сыпайы киши эле. Жарыктык, кичине алжый түшкөнбү? Ырас эле, деп ойлогон Асылбек да ошого ынангысы келип: Өгүнү быйыл күздө 97ге чыгам деп божурап келди. Дагы сөөгү жакшы кыйын киши экен, деп жубайына оюн чындан тамаша айтты. Бир жылан көргөнгө эле ушунча ора кылдың. Ушу сен 60ка жетпей, алжыбасаң болду. Кыткылыктап күлгөн келин адатынча күйөөсүнүн мойнуна урулуп эркеледи. Болду да эми, кечке эле ошону айта бербей. Ой болбойм, эмнеге болом, же калыппы? Экөө анан алышып ойноп, ошол жерге кулашты. Бул убакта ары карап ойноп отурган кыз-мончок өз тилинде чулдырап сүйлөп, кытылдап күлүп жатты. Ата-энеси болсо: Бала жакшы ойноп жатат, деп санаалары тынч. Бала жылан адатынча керегенин астынан жарым-жартылай кирип алып, мойну башын койкулуктотуп, наристеге бийлеп берип жаткан. Бирок так ушул күндөрдөн, ушул убакыттан баштап чын эле бир укмуштуу окуянын башталганын алар байкашкан жок.
Бара-бара кызманчок да жыланга көнүп, көрүнбөй калса тегеренип издеп, кайсалактап калчу болду. Кээде атайын эле тыпылдап жүрмөлөп барып, жылан кирип чыкчу керегенин астын шыкаалап, үн салып чакырат эле. Бала неме жылан эмне экенин билип коюппу. Тек гана аны көздөрү жылтыраган, эки ачекей тили, жаны бар оюнчуктай көргөндүр. Көпкө чейин байкабаганы менен Асылбек менен Сырга жыланды кийин көрө калып жүрүштү. Атургай алар бара-бара кызманчоктун жылан менен кадимкидей үн алышып, чулдурап сүйлөшүп, көнүшө түшкөнүн да баамдап байкай баштады. Бүбө эненин алжыбай этпей эле касиетинин али күчүндө экенине ошондон кийин гана ынанып, жыланга кол көтөрмөк түгүл, өздөрү да ага акырындап көнүшүп, атүгүл ансыз коңултуктап калышчу болгон. Жылан да ошону сезгендей, буларга эми ачык эле аралашып, эркин сойлоп келе баштады. Кудум ойноп чарчаган балага окшоп, кызманчок уктаганда кошо уктап, бешиктин аяк башына түйүнчөктөй түйүлүп жатып калат да, ал ойгонгондо кошо турат. Бара-бара Сырга да ага ишенип алды. Эшикке кенен кесири кирип чыгып: «Мен бээ саап келейин, сен кызманчокту жакшылап карап тур, дейт. Кээде «Сууап келе коеюн, жарайбы?» деп кишиге ишенгендей ишенип кетет да, бирок баары бир шашкалактап жүгүрүп келет. Ак мөңгүлүү ала тоонун арасына жаз менен жай канчалык кеч келген сыяктуу, күз да ошончолук эрте келет. Эртели кеч күн сууктап, жакага түшөр маалда кирип келди. Көчөбүз дегенден бери жылан жөнүндө ойлончу болгон Сырга «Түйгө эмне болот?» деди. Үй чечип жатканда сана аркай. Ал жыландын атын атагандан айбыгып, дайыма ошентип койчу. «Кызык, биз кетсек тигил издебес бекен?» деди дагы. «Ким билет, издеп калаар да», деген Асылбек өзү да азыр ошону ойлоп турган. Бир чети анын макулук болсо да, буларга ылым санап, аралашып алганына ичи жылыса, бир чети андан таптакыр кол үзүп кетүүнү эп көрдү. Бөрү баласы ит болбойт, канткен менен айбан да. Бирде болбосо бирде жазып тайып, ушуну ойлогондо Асылбектин денеси дүрдей түшөт да. Бала деген бала да, ойноп жатып ачуусуна тийип алса, айбан неме чагып алса эмне болот? Жыланга чактырып, баласынын чыр эткени көз алдына элестей түшкөн Асылбек өзү да бул жерден эртерээк кетүүнү ойлоп шашып калган. Жан келгенде боз үйдүн орду гана калыптыр. Адегенде эмне болуп кеткенине түшүнбөй, адашып башка жерге келип алгандай, айлана тегерегине чебелене карап, акыры асман жери аңтарылып кеткендей болду. Анткени жан тилинде жакшы көрүп, жыландардан артык көргөн бул эки аяктуу пенделерин жоготуп, чаламандын чак түшүндө таппай калам деп ойлогон да эмес. Жылан да болсо көздөрү ала чакмактап, ордунда тегеренип кетти. Үнү чыкпаганы менен жан дүйнөсүндө ааламды жаңырта бир катуу кыйкырып алды. Боз үйдүн ордун улам кайра тегеренип, кызманчоктордун кай тарапка кеткенин аңдай албай, ааламды айландыра карачудай тикесинен тик чийип туруп алып, көзү жеткен жерлерди кыдырата карай берди. Анткен менен бала жылан бу кезде баягыдан алда канча ирденип, алда канча чоңоюп калган. Өздөрү эч кимге эчтеке айтпаганы менен айыл ападагылар эчак уудуу болуп, эки кишинин башы кошулса эле кеп кылганы Асылбектин үй бүлөсү болуп калыптыр. Жада калса коңшунун «Сүйгү апа, ыйлайды өп алайынбы?» деп мурдун шор тартып, эртели кеч үйгө ээрчишип кире берчү балдары да буларды чочуй карап, бойлорун ала качып калышкан экен. Бир күнү анан ошол балдардын чоңураагы Сыргадан «Сүйгү апа, сиздин өйлай чоңойгондо
жылан болотпу? Дейт, элее карап. Ок, эмне дейт? Ансыз дараң жүргөн сырганын чочуп кеткеничи. Ким айтты антип? Түгү, апам, анан Бөкөндүн атасы, Жүйдөнүн апасы. Деп какап-чакап жатып, бир топ кишинин аттарын атап жиберди бала. Эзели оозунан жаман кеп чыкпаган сырганын жаны кашайып кетти. Ошолордун оозуна кара таш. Капырай, кенедей баланы ошенткенге кантип ооздор барат? Дегени менен оорусу кармалып калган кишиче өңү түктөйүп, кенедей баланын көздөрүнө тикке карай албай кайпактап кетти. Ал эми кичинекей Бектемир бала болсо да сырганын «Жок, алар калп айтат» дегенин уккусу келип, анын көздөрүнөн бир нерсе издегендей үмүттүү карады. Бирок тилекке каршы сырга апасы антип айткан жок. Эмнегедир шаабайы сууй түшкөн бала кошуна апасы үйүнө кирип кеткенден кийин да бутунун учу менен жер чукулап, көпкө чейин ошол жерде турду. Ошол жылы кар эрте түшкөн. Түнү бою балбалактап жаап чыккан кар таң атканча тоо түздүн баарын аппак кылып боеп таштады. Эртең менен чыйрыгып ойгонгон сырга туруу эле терезени карап, «Кар жааптыр», деди. Эмнегедир эсине балан жылан түшүп кетти. «Тигил байкуш кант экен», деди. Анан тоо тарапты санааркай карап. Бирок Асылбек чын эле ачууландыбы же тек гана ошентимиш болдубу Айтор жактырбагандай күн кетти. «Ал жөнүндө экинчи кулагыма угузбачы. Ансыз да элден жакшы сөз уккан жокпуз». Сырганын оозу жап болду. Ошондон кийин жылан жөнүндө кеп кылганын токтотуп, бара-бара эсинен чыгарып да таштаган. Анткени менен жылан дайыма наристенин түшүнө кирчү. Кудум баягысындай койколоктоп бийлеп, кызмончокту күлдүрүп, ойнотуунун аракетинде боло берет эле. Ошондон уламбы шырп эткен дабыш чыкса, кызмончок элеңдей түшүп, тегеренип издеп калчу. А бирок ата-энеси аны байкачу эмес. Эл ичиндеги ууду ушак азайып, эл катары тиричилик өтө берди. Ошол жылы кар эрте түшкөн. Түнү бою балбалактап жаап чыккан кар таң атканча тоо түздүн баарын аппак кылып боеп таштады. Эртең менен чыйрыгып ойгонгон сырга туруу эле терезени карап, «Кар жааптыр», деди. Эмнегедир эсине бала жылан түшүп кетти. «Тигил байкуш кант экен», деди. Анан тоо тарапты санааркай карап. Бирок Асылбек чын эле ачууландыбы же тек гана ошентимиш болдубу Айтор жактырбагандай күн кетти. «Ал жөнүндө экинчи кулагыма угузбачы. Ансыз да элден жакшы сөз уккан жокпуз». Сырганын оозу жап болду. Ошондон кийин жылан жөнүндө кеп кылганын токтотуп, бара-бара эсинен чыгарып да таштаган. Анткени менен жылан дайыма наристенин түшүнө кирчү. Кудум баягысындай койколоктоп бийлеп, кызмончокту күлдүрүп, ойнотуунун аракетинде боло берет эле. Ошондон уламбы шырп эткен дабыш чыкса, кызмончок элеңдей түшүп, тегеренип издеп калчу. А бирок ата-энеси аны байкачу эмес. Эл ичиндеги ууду ушак азайып, эл катары тиричилик өтө берди. Жаз келип, Асылбектин үй бүлөсү акылдашып, бул жайда таптакыр башка жайлоого чыкмай болушту. А бирок алардын антээрин билген сымак, күндөрдүн бир күндөрүндө булардын турмушунда баягы бала жылан кайрада пайда болду.